көрдім кино сериалдарында үйінде отырып эле зерігіп кетіп, эшикке чыгып таза абадан дем алып, деңизге басып келейинчи деп эле жээктерге барып эле ары бери басып калышат го. Анан экмектин ичинде, нандын ичинде оролгон балыгын жеп, чай ичипчи. Мен да ошондо элестетип деңизге барам деп жүрүп канча күндөн бери чыга албайм да. Бүгүн келейин деп эртең менен үйдөн тамактанып чыккам. Баракка тилектеримди жазгам. Көп айланып бир түшүнүксүз трассага барып, кайрадан келдим. Жаңы эле деңиз таптым мына. Мен элестеткендей эмес, бирок ошого да шүгүр. Үй издеп жүрбөдү эле, эл актап атпады эле, проблемасы болсо деле кезип жүрө береткен да деп таң калып аткан чыгар айрымдар. Мага жардам берген Клара эже бар, ал да мага жаңы үй бүлө. Бир туугандай эле жакын болду. Келгенден бери аябай жардам көрсөтүп атат. Макулдугун берсе, кийинки жолу тааныштырып көрсөтөм. Карженин тааныштары аркылуу мага башка батир таптык, бирок азырынча бошой элек. 3-4 күндөн соң мурда азыр жашап аткан адамдар бошотса, анан буюрса көчүп барам. Ошон үчүн ага чейин терең дем алып, өпкөмдү тазалап, мээмди дагы бир аз тазартып алайын дедим. Чынында жана ар кайсы тилди аралаштырып сүйлөгөндөрдү эмне эле тантып ататмы, обу жоктонуп туура сүйлөбөйбү деп жинdeне берчүмүн мурдачы. Негизи чынында эле бир убакытта ар кайсы тилдерди сүйлөсөң башың айланып калат экен. Мен досторумдун жартысы англис тилдүүлөр, орус тилдүүлөр, өзүм кыргызча, үйдө кыргызча, анан бул жакка келип түркчө сүйлөгөнгө кичине 2 жума болбой атып эле уча баштады. Шамал, башта шамал кадимкидей. Ошон үчүн анча-мынча тантып сүйлөп койсом көңүл бурбай, мимо өткөрүп жибериңиздер. Барамсыздарчы андай сон. Бул жерди көргөн адамдын башына эң биринчи келген суроо сууга түшсөм болобу, жуунсам болобу деген суроо болушу мүмкүн. Бул жерден сууга түшсө болбойт, ал үчүн атайын өзүнчө белгиленген жерлер бар деп айтышты. Ар бир жерден сууга түшүү бир аз кооптуураак болушу мүмкүн. Жашынакай турган жеримден заматта алдымдагы жерди мондайынан сейреп алып, мен бир бутумду коерго жер таппай абада калкып тургандай болгом. Азыр калыбым өзүмө келип, кайрадан бир калыпка түшө баштадым. Деңиз жардам берди. Келип сүйлөндүм, жеке келип отуруп алып, деңиз менен ушакташтым да үйүмдө сырдаштым. Кофе ичтим. Анан көкүрөм дагы, өзүм дагы тынчып эле калдым. Баары шүгүр. Бул жакта мурда ой жашоо кымбат, эмнеге келтасың десе кыйын болуп калачу. Мен тыңгызмын го депчи өзүмө ишенип. Негизи айлыгы жогору болгон жумуш керек. Мен азыр алган гонорарларым шүгүр эле, бирок дагы кененирээк жашайм, жакшыраак жыпка турам десем, дагы кошумча каражат топтоочу жумуштарга муктажым бар экенин
жакшы түшүндүм. Мен эми жетти ошол нерсечи. Дагы эмне иш кылсам деп ойлонуп атам. Балким бир аз түркчөмдү жакшы кылып алып, СММ кызматкери болуп компанияларга барып өзүмдүн кызматтарымды сунуштасамбы деген ойлор болуп атат. Эгерде бул багытта ушул видеону көрүп аткан кыргызстандыктар, кыргыздар менин кызматыма муктаж болсоңуздар, жазсаңыздар, мен сиздер менен бирге иштешкенге кубанычта болом. Муриза стресс болсо эмне кылат? Сүйүнсөм эмне кылат? Жөн эле зериксем эмне кылат? Тамак жейт. Көрүүчүлөр үчүн, сиздер үчүн Түркия тууралуу кызыктуу таанып билүү үчүн маалыматтар болсун деп ойлонуудамын. Кийинки видео материалдарда бул видеодо эмес, жерлер тууралуу, деңиздер тууралуу, адамдар, шарттары, мыйзамдар баарын аз-аздан көрө аласыздар. Күн жылып, стамбулдуктардын баары мындай жээктерге чыгып алышканба, аябай киши жыш. Маанай сонун, абада сонун. Негизи абанын өзгөрүшү адамдын мындай мүнөзүнө, маанайына кадимкидей таасир берет го. Эртеден бери азыркыга чейин 15 000 кадам болуп калды. Басып, эс алып, жыргап эле калдым. Күндө эле ушундай аба болсун, күндө эле баары жакшы болсун деп атам. Сураныч, эскертүү. Түркияда жашаган, биринчи кезекте Стамбулда жашаган, бул жакта иштеген жердештер болсо, ар бириңиздер менен маектешип, сүйлөшүүгө кызыктармын. Ошон үчүн каалоочулар болсо, сиздер YouTube'дун астына комментарийге билдирүү калтырсаңыздар, сиздер менен байланышабыз. Негизи алдын ала маалымат алуу үчүн, көп нерсени билип, бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу үчүн мындай таанышуулар пайдалуу болот деп ойлойм. Андыктан тартынбастан жазыңыздар. Айрымдарда балким мен Facebook, WhatsApp'тагы Стамбулдагы кыргыздар дагы башка группаларда бармын. Ал жактан жазсаңыздар дагы мен байланышам.